Esендер жакшыларым, bir атанын балдары 6 тууган болсо да, катташпаса жат болот деп током бекер айткан эмес экен. Алтайдан ала тоого көчүп келип, Сибирдеги туугандар менен карым катнаш үзүлүп, түбү кыргыз экенин унутуп калып, бөлөк бөтөн элге айланды. Сибир десе эле, биздин тарыхчылар Алтай менен Хакасияны айланчыктап эле жүрөт. Анча-мынча тубаларды изилдешет. Бүгүнкү темабыз якуттар. Сахалар, саяктар менен чериктер деп буга чейин өзүн тарыхчымын деп эсептеген Николай Аристов жазып кеткен. Аристовдун көп эмгектери суу кечпейт. Колк history болуп саналат. Сахалардын эң чоң эки уруусу Каңгалас менен Оргут деген эки уруусу Кыргыздын Каңды жана Оргу уруусу экенин тактадым. Каңдылар түрк элдерин калыптандырган чоң, улуу эл экенин билебиз. Каңдылар жөнүндө маалымат көп. Оргут же Оргу уруусу Кыргыздын ичинде аз сандагы уруу. Мурда Оргу уруусу башка уруулардан бөлүнүп чыккан урук болсо керек деп ойлогон элем. Көрсө Оргулар Кыргыздын эң байыркы урууларын бири экен. Махмуд Кашгарин эмгектеринде Аргы деп келет. Аргулар Караханит мамлекетин негиздеген Кыргыздын уруусу экен. Тарыхтын тамашасы ушундай. Таруудай көппүз деп көкүрөгүн муштаган азыркы айрым кыргыз уруулары кечээки 18-кылымда пайда болгон. Аз сандагы уруулар убагында салтанат сүргөн чоң элдер болгон. Мисалы Кыргыздын ичинде Кара эчки, Ак эчки деген майда уруктар бар. Чоң уруулардын ичинде изилдеп келсек, Кара эчки менен Ак эчки уруулары Византия империясын кулаткан кыргыз уруулары болуп чыкты. Түркиянын Изник шаарындагы кыргыз баатырлары менинче ушул Кара эчки менен Ак эчки уруусунан, ошондой эле Оргу уурусун дагы кыргыз тарыхындагы так изилденсе деген эле ойдобуз. Акуттардын уламышында Омогойбай, Элуй баатыр, Сарабай деген 3 атадан таркашат. Кызыгы үчөөнү тең кыргыз деп эскеришет. Омогойбай, Сарабай, Элуй баатырларды кыргыз деп Табылды Акеров менен Рустам Абдуманапов эле жазганын окуганмын. Эми илимий фактыга келсек, акуттар өздөрүн Курыкандардын урпактарыбыз деп эсептешет. Курыкандар Эне Сайдын боюнда жашашып, кыргыздардын кысымына чыдабай тундурага көчүп кетишкен. Курыкандар деле кыргыздардай теле урууларына кирет. Курыкандардын башчылары Омогойбай, Элуй баатыр, Сарабайлар кыргыз деп аталгандыктан Курыкандар деле кыргыздын бир уруусу деп эсептедим. Эмесе эмнеге якут элин түптөгөн Омогойбайларды кыргыз деп эскеришет? Ичара ырк келишпегендиктен Курыкандар Эне Сайдын боюн таштап түндүк жака көчүп кеткен. Ананда якутча кыргыз деген ичара согуш дегенди билдирет экен. Эмнеге Курыкандар Эне Сайлык кыргыздардын бир бутагы деймин аткени якуттарда дагы сыйлуу, кадыр бартуу адамдар каза болгондо Эне Сайлык кыргыздардай өлүктү өртөгөн экен. Мындан башка толтура када салттарыбыз окшош. Лингвисттерибиздин, этнографтарыбыздын, археологторубуздун алдында толгон токой иштер жатат. Негизи саха кыргыз туугандык байланыш боюнча доктордук эмгектер жазылышы керек. Сибирдин ар бир аймагында кыргыз сөөгү жатат. Ошолорду изилдегени мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбай жатканы өкүндүрөт. Аман болгула, бар болгула, жакшыларым.